Her bir erkek üylөнгөндө менин аялым, балдарымдын энеси, менин урук тукумумду улай турган, балдарыма жакшы тарбия бере турган эне болсун деп үйлөнөт. Тилекке каршы кээде ошол ойго же болбосо ниетине туура келбеген аялдар дагы туура келип калат. Ошондуктан үйлөнө турган жигиттерге айтарым, эгерде аялыңыз үй кожекеси болуп, балдарыңызды жакшы тарбияласын, сиз каалагандай баланы тарбиялап чыгарсын десеңиз, ошол сиз үйлөнө турган аялда, балдарыңыздын апасында ошол эки нерсе болуш керек. Эң биринчиси бул ал аялдын адеп аклагы жакшы болгондугу. Эмнеге дегенде балаңыз эртең менен кечке чейин ошол эненин астында, көзөмөлүндө болот, ошол энеден сүт эмип, баардык нерсени ошол энеден алат. Ошондуктан биринчиси адеп аклагы жакшы болуш керек. Экинчиси ой пикири таза, тунук, туруктуу болуш керек. Кээ бир кыздар бар, ою бир жерде эмес, талаада. Базарда жүрсө, бизнесте жүрсө, ал, бул, көчөдө, отурушта, чорный кассада, машинада, байлыкта ушундай ой пикири таза, тунук эмес, туруктуу эмес болот дагы. Балаңызга сиз ойлогондой, сиз каалагандай тарбияны бере албай калат. Же болбосо башында эскертип айтыш керек. Биздин максатыбыз ушундай, ушул максатка аракет кыламын, ушул нерсеге көнөмүн, сиздин максатыңыз менен шериктеш боломун десе, анан кийин ошол кызга үйлөнүш керек. Болбосо үйлөнгөндөн кийин, 3-4 балалуу болгондон кийин, 5-6 балалуу болгондон кийин орто жолго барганда ошол ойдун туруксуздугунан, ниеттин туруксуздугунан орто жолдо балдар жетим болуп, тирүү эле жетим болуп, үй бүлө бузулуп кетип жатат. Ошондуктан жигиттерге айтарым, ошол эки нерсеге көңүл буруп үйлөнүңүздөр. Ошол эки нерсеге келишим кылып анан кийин алыңыздар деп айтар элем. Алла таалам ар бир үй бүлөгө береке берсин, өзү сактасын, коргосун.